Акылман карыялар элдин көркү. 3-Б класс. Карысы бардын ырысы бар. 1-Октябрь карылар күнү. Сабактын максаты. Окуучулар кайрымдуулукка, кары адамдарды сыйлоого, чоң ата чоң энелеринин кадыр баркын түшүнүүгө, карылардын кеңешин дайыма угууга кылыптанышат. Адептүүлүккө, мээримдүүлүккө тарбияланышат. Ак кеме көлдө сүзсө жердин көркү, ак жардак кайкы учса көлдүн көркү, адашып турган кезде акыл айтар, акылман карыялар элдин көркү. Келип чыгуу тарыхы. Алгач мындай майрамды белгилөө 1970-жылы жер калкынын картайуу маселесин изилдеген адистердин оюна келген. Бирок эл аралык статуска 1990-жылы ээ болгон. 1990-жылдын декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы өзүнүн 45/106 резолюциясында 1-Октябрь эл аралык карылар күнү деп токтом кылган. Токтомдун максаты карылардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу болгон. Ата эне кадыры. Ата эне жана сый урмат. Ата жөлөп турган тирек, эне акыл насаат булагы демекчи. Бизди бул дүйнөгө алып келген, тарбиясын берген ата-энелер. Ар бир адам улгаят, ошондуктан карыларга сый урмат жасоо ар бир адамдын милдети болсо керек. Карылар көптү көргөн, көсөм адамдар десек жаңылышпайбыз. Кыргызча сөз бар го, ата энеси бар адам эң бактылуу адам. Ата энеңди көзү барда сыйлай бил дегендей, ата эне жаш болсо да баары бир улгаят. Алган эмес, биз дагы улгаябыз. Ошондуктан ата энени сөз менен эмес, иш-аракет, ак эмгегиңер менен сыйлай билгиле. Карынын батасын алган адам эч качан кор болбойт эмеспи? Карынын батасын алгыла. Ачарлуу жүзүңөр албырып кубансын, жакшылык ар дайым силерден куралсын. Ак пейил баарыңар асманда күн болуп, бизге жайылган бай тирек чынарсыңар. Маңдайынан эркелетип сүйөргө, ар бир үйдө боло берсин карылар. Эркелетип мээрим төгүп дайыма, аман болсун, бар болушсун карылар. Атам, апам, менин сүйгөн адамым, мага үлгү ар бир баскан кадамың. Ыйыксыңар, улуусуңар мен үчүн, сизге деген тилеги ак балдарыңдын. Жазында гүлдөгөн, жарашып бүрдөгөн, шактар мөмөлөп жайылган баксыңар. Майрамыңыздар майрамга уланып, кут болсун бүгүнкү майрамыңыздар. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.